Assalamu alaikum туғандар. Жалпы YouTube көршілер жана Малина сүйшілер. Туғандар, былтыр күзүндө тигилген малиналардын үстүн кыркуу убактысы келип жетти. Мынакей азыр кырка баштадык. Бул малиналар Маравилла сорту. Могу стволдордон көктөтпөй туруп кыркып салышыбыз керек да. Чтобы тамырынан жарып, побектер тамырынан көбөйүш үчүн стволду көгөртпөстөн кыркып салганыбыз жакшы болот. Жана дагы эле биз көчөттөргө заказ ала баштадык. Токтото элекпиз малина көчөттөрүнө. Азыр бизде көчөттөрүбүз Маравилла, Мапема, Полонез, Пшехиба жана Маргарита сорттору бар. Тугандар, биз жалаң гана азыр основной элитный сортторду алып келип атабыз. Биз жалаң алдын ала заказ менен, буйрутма менен 50% акчасын алып, значит гана задаток катары 50% акчасын алып, анан гана көчөттөрдү алып келип беребиз. Кудай кааласа көчөттөрүбүз аман эсен сапаттуу келип атат. Кимде ким малина кызыгып эми баштайын деп аткандар болсо, заказ берсеңиздер болот. Жана могул жерде бул менин жалпы общий малинам. Бул жерде жалпы 1 гектар 30 сотук малинам бар. Бул жагында Полька, Полана, Маргарита сорттору. Бул жерде Маравилла сорту жана аркы жакта Пшехиба, Энера Садира, Мапема сорттору тигилген. Кимде ким көчөттөргө көчөт алам деп ойлонуп малина тигем деп аткандар болсо, али убакыт бар. Азыр март айы, марттын бүгүн 26-сы. Кимде ким көчөт тигем деп аракет кылып ойлонуп аткандар болсо, тезирээк чамдаңыздар. Көчөттөр бир жумадан 10 күнгө чейин келет. Биз Аксы району Жергетал айылында турабыз. Аке боз бутобузда карлар жатат. Кимде ким көчөттөргө алам деп заказ кылам десе, төмөнкү номерлерге кайрылсаңар болот. Көчөттөрүбүз бир жумадан 10 күндүн ичинде келет. Дагы айта кетчү нерсе, бул кыркылуу бардык эле көчөттөр кыркылат. Не только Маравилла эмес, бардык эле көчөттөрдү тиккенден кийин ушинтип үстүн кыркып салышыбыз керек. Баарыңарга ишиңерге ийгилик. Ассаламу алейкум. Мынакей тугандар, ушинтип эле кыркып кете бересиң эгер өтө узунам кыркпагыла. Ушундай кылып, ошунча мындай кылып башын сайып туруп кырсаң арам болот. Мынакей ушинтип кыркып коесуңар. Кечикпеңиздер тугандар, азыр момент, азыр кырккыла.